эфирибиз жалпы ушул 2 саат бою ушу балдарга арналган өзүңүздөр байкап турасыздар. Дагы бир сый конокторубузду тааныштырып маек баштайбыз. Хакей апабыз мына эл агартуучу, эл агартуунун отличниги, мугалим кесипти аркалап азыр мынакей пайгамбар жашына жеткенден кийин эми кыргыздын момундай кол өнөрчүлүгүн кийинки буунга, келиндерге, кыздарга үйрөтүүнүн үстүндө жүргөн Хакей апабыз жана Асель Калканова этный дизайнер эжекебиз баштаган биздин жалпы конокторубузга салам айталы. Куш келиңиздер, арбаңыздар. Кутлантаңыздар менен, майрамыңыздар менен демекчибиз. Рахмат. Майрамыңыздар менен барыңыздардын балдарыңар бар айленен бар сырдагы ата-энелерди балдардын майрамы менен Куткалсам. Апа, ушул сиздин өнөрүңүзгө азыр чыңгыз экөөбүз карап отуруп абдан таң калып жатабыз да. Өмүр бою агартуу тармагында эмгектенип, анан баягы ардактуу эс алууга чыкканда дагы жөн отуруп калбай, бөбөктөргө дагы ошол кыргызга таандык, нарктуу, адеп акылактык тарбия берип жатыптырсыз, эмгектериңизди жаратып жатыптырсыз. Бөлүшсөңүз. Мен мурда баягы машина менен эле тигип, баягы кол машина менен тигип, курап, балдарга кийимди да ошентипчимин. Анан бул мен пенсияга чыгып Бишкекке келгенден кийин, мореки Апа, мына алыңыз. Бишкекке келгенден кийин аталар изиндеги аталар изиндеги Асель Калканованын жарнамасын угуп, анан ошо Аселге келип мен таанышып, илгерки ата-энелерден калган илгерки көйнөктөрдү кол менен тиккенди үйрөнө баштадым. Анан мынакей неберелериме өзүм тигип берип атам. Үйрөнгөнгө эч качан кеч эмес экен да демек. Кеч эмес экен. Тиги пенсияга чыкканда кайра эчтеке кылбай үйдө отурганча кол өнөрчүлүк кылып, анан кийин мореки каада салып элге жарыялап жүрөм. Элге чыгып ошо илгерки унутулуп бараткан каада салтыбызды, анан эми кол өнөрчүлүктү дагы ушул Аселден үйрөнүп, кол менен тиктим мына могу балдардын көйнөктөрүн. Кол менен тиктим. Биз жанында отуруп таң калып, аябай кубанып, мынакей сонун экен. Анан берки неберелериме да тигип берейин деп тигип атам, айланып кетейин деп. Кол менен тигип, кадимкидей мына карап көрсөңүз. Бул кийиминде өзүңүз тиккенсизби? Мындайды мен көрө элекмин. Папакай сонун мас экен. Жакшы. Биздин Азамат, кармап туруңуз. Энемден тигип берген ошол буюмдар биз ушу сиз айткандай апам дагы эле баягы сактап жүргөн эс, азыр сизди көрүп эстеп атам да. Асель эжеке мындай долбоорлордун талайын өткөргөн кишисиз. Чыгармачылыкта ордуңуз бар кишисиз. Сиз да апабызды толуктаңыз эми. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ошо балдардын майрамы менен куттуктайбыз. Балдар биз ошол эжесиңди долбоорун мына 2 жылга жакын иштеп чыгып даярдап калдык. Былтыр болсо ушул мен баягы өзүм элечек менен канча жылдан бери алектенип жүрүп, анан ошол журналист Жазгүл Жамангулованын мындай демилгеси менен, анын түртүүсү менен эже өз кыздарыңызды ушинтип тарбиялап койдуң, элдин кыздары эмне болот, ушундай болуп атып, анан ал дагы дем күч берип атып, анан экөөбүз чогуу иштеп чыкканбыз бул долбоорду. Анан былтыр дагы ошол Тарых музейде көргөзгөнбүз 1-июнь күнү. Быйыл болсо биз ошо жаңы жылдан бери өзүбүздүн ошо аталар изи Instagram баракчабызда жарыя кылганбыз. Биз баягы өзүбүздүн мисалы мага энем арыштап, карыштап, укумдап, тукумдап ушинтип өлчөп тийип берчү да. Анан бул кыздын кийимдери кандай болду экен, кыздын кийимдери кандай деп ошо изилдеп жүргөндө ошол Лелектен апабыз айтып берди да, эжесиңде бычымы депчи. Анан мен кандай бычым депчи. Мына ушул көйнөктөрдө мындай түз эле илгери арыштап, карыштап туруп эле айрып үйүп эле анан жүрмөп баштаган да. Ошо жүрмөп атканда дагы ушул кызына, мисалы Хакей апа өзүнүн кызына ушул неберемдин жолу узун болсун, же болбосо ак жолтой болсун, ушинтип дайыма мындай өзүнүн жакшы ниеттерин айтып турганда, мисалы жип ийирип, мүмкүн баягы шырдак жасайбы, эмне болот, энелер дайыма жакшы энелик тилегин салган да, ниетин салган. Ошол сыяктуу эле биз ошол кыргыз кыздарынын, кыргыз деги эле бөбөктөрүбүздүн бир ошол учурдагы кийимдерин өзүнүн эсинде калгыдай. Анан өзүңүздөр көрүп турасыңар, кээ ошо көйнөктөрүбүздө курактын элементтери бар. Бул курактар дагы биздин энелерибиз эң эле ырым жырымдуу болгон. Мисалы 90го 100гө чыккан энелерибиздин ошол калган кесиндилеринен, каялган көйнөктөрүнөн ошол энемдей болсун, агарсын, көгөрсүн, же болбосо ушундай байбиче болсун, тукумдуу болсун депчи, баардыгын баягы этек жеңи чоюлган дегендей бардык жакшы кыргыздын тилектерин айтып, анан кылынган. Анан бүгүнкү ошол мисалы бир эле каарманыбыз азыр Хакей апа эжелери сиңдилерине көйнөк тиккен учурлары бар. Анан өзүнө өзү кыздар өзүнө өзү көйнөк тиккен учурлары бар. Бүгүнкү күнү
ошо маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги менен биргеликте Гамма медиа ошол бизди колдоп коштоп атат. Ислам Сатаров ошолор менен биргеликте Азербайжан паркында саат 4-тө чоң эжесиңде 5 көкүл деген долбоорду алып чыгып атабыз. Бүгүн ошо Бишкек бүгүн өтөт. Саат 4-тө Азербайжан паркында, бул ошо Байтик Баатыр көчөсүндө өтүп атат. Ал жакка болсо ошол бизде арабызда кичине мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын дагы 50-дөн 60-ка чейинкилердин ошол аталар изинин фото зонасы жана боз үйлөрү, чүк ойномой, аркан тартышмай, ушу биз кичинекей чагыбызда кандай кылып оюн ойногон болсок, биз ошонун баарын шаардын меймандарына жана тургундарына тартуулаганга бүгүн аябай чоң программа менен кылып турабыз. Аябай мындай чоң ыраазычылык Маданият, маалымат министрлигине жана ошол бизди баягы экран менен жанагы сахна менен камсыз кылып аткан бул Гамма медиа, Ислам Сатаров. Жакшы. Балдардын оюнчугуна дагы көңүл бургум келип жатат. Оюнчук негизи биздин заманга чейин эле 3000-жылы табылыптыр да, эң биринчи оюнчук. Ошол оюнчук азыр атаа чыккан Луврда сакталып турат экен. Ансыңара кыздар дагы өзүнүн балдарына мындай жөнөкөй оюнчуктарды берген эмес да, чий курчакты, мына экинчи студиябызда упай ойноп атышат биздин балдар. Зыяны жок, табигый. Зыяны жок, анан пайдасы зор оюндар да, чында упай оюн эле канчалык пайдасы. Канталама ойночубуз чүкө менен. Бул оюнчук дагы бул жөнөкөй оюнчук эмес, биздин үй бүлө үчүн бул тарыхый оюнчук. Анткени мен өзүмдүн кыздарым кичинекей кезинде мындай ушундай кичинекей кезинен бери модель кылып 5 көкүл кылып алып жүрдүм. Анан былтыр эмеде бир түрк эмелеринде курста окуп калды кызым. Анан өзүнүн 1 жаштагы образы, 2 жаштагы образы, ушул образдарды жасап чыгып, анан Түркиядеги Büyük Çekmece деген чоң фестивалга ушул эмеси курчагы менен утуп алып, анан алба жашы жете элек болгон үчүн, анан атасы, апасы экөөбүз тең барып, ошол чоң фестивалга катышып келгенбиз да. Ошондо ошол өзү да ушундай кийинип туруп, анан мэрия башчысы дагы кыргыз кыз ушундай болобу деп, анан биз кыргыз кызын мындай күндөй баркы жогору деп мындай аябай бир кыргыз кызыбызды мындай бартайлы деп атабыз да. Демек кыргыз качан гана өзүнүн кийимин кийсе, качан гана кыргызча сүйлөсө жана кыргыз маданиятына мындай алып жүргөн болсок, демек булардын бир жакшы күндөрүнүн бири, мисалы сиз айткандай, өзүңүздүн бир күнүңүз бар, энеңиз бир байпак токуп берген же болбосо энеңиздин бир ниети менен кийген бир кийим. Ошол күн ошол Азербайжан паркында биздин Бишкек шаарынын бир балдары үчүн бир эсте калган күн болсун деп аракет кылып атабыз. Жакшы. Элечегиңиз норому? Салыштырмалуу мурдага келген элечектерден чоңурактай көрүнүп атат же жаңылып атат? Ооба, бул эми элечегим күнүнө статусун көтөрүлүп турат да, ошого жараша. Калыңдап барган. Эми ал деген байбиче элечек бар, торк элечек бар, келин элечек бар деген, эми биз байбиченин. Бул тууралуу тиякта сиз иш чарада кененирээк маалымат Жок, элечек ороо эмеси мастер-класстар өтөт. Энелер жүн тутуп, ошол ар бир кыз келип өзүлөрү жүн тутуп көрөт. Мына апалар бар, Какей апа өзү ийик ийирип, ийик эмне болот экен, ийик кандай болот экен, ар бир кыз өзүлөрү ошолорду кармап көрүүгө мүмкүнчүлүктөр болот. Уруксат болсо апабызга микрофон берсеңиз. Апам ал азыр эжекем айткандай үстүңүздө кийимдин баардыгы эжекебиздин. Ошо башыман элечегимди дагы ушул Асел ороп берген, Морики көйнөктү дагы бул белдемчини да Асел тигип берген. Ошо Аселдин кол эмгеги да айланайын. Кыргыз элиме чоң салым кошуп атат. Анан ошо мынакей ошо пенсияга чыксам дагы, 70тен өтсөм дагы, мына балдарыма дагы мен Аселден үйрөнүп, могу тиги мурда машинага тигип жүрсөк, азыр мына колго тигип бердим деп айтып атпаймынбы? Ошо ар бир нерсени үйрөнүү кеч эмес экен. Муну жөн тикпейсиз да, ар бирөөнү тигип жатканда бир сөзүңүздү айтып, батаңызды берип, тилек менен. Ар бир ийнени тигип жатканда, ар бир тигишти тигип жатканда балдарыма ошо кыздарым бактылуу болсо экен, өмүрлүү болсо экен деп каалоо тилектеримди айтам. Ушу неберелерим кыргыз элиме бир көрүнүктүү кыздардан болсо экен, Курманжандатка энесиндей, Каникей энесиндей көрүнүктүү тарыхта калган Бореки орду бар, сайкал энесиндей болгон кыздар болсо экен деп ар бир көктөөдө ар бир тиккен тигишимде ушу балдарыма тилек менен, неберелериме тилек менен тигем. Рахмат, тилегиңиз кабыл болсун. Дагы бир жолу балдардын майрамы менен куттуктайбыз. Сиздерде энелер бар, балдардын келечеги бар, муундун келечеги бар, улуттун келечеги бар дегендей бар балыңыздар. Рахмат айланайын, баардыгыңызга жакшылык, кыргыз элиме ынтымак, рызкы,
асмандар ачык болуп балдарыбызга күндө майрам болсун. Өмүн апа, рахмат. Сапар устулайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар.